Саламатсыздарбы. Эмеси Ошондо программасы. Биринчи маалымат агенттиги бүгүн мурдагы президенттин коргоочусу Замир Жоошевдин сөздөрүнө таянып, Алмазбек Атамбаевдин бир кездеги эң жакын жактоочуларынын бири Алга Кылычев өзүнүн мурдагы шефине каршы көрсөтмө бере баштаптыр деген кабар таратты. Кылычев 10 августта Атамбаев кармалгандан 2 күндөн кийин камакка алынган. Мындай жаңылыкка коомчулук кубаныш керек эле. Анткени мурдагы президентке каршы түзмө-түз көрсөтмөнү ага өтө жакын адам берүүдө. Койташтагы акыркы окуялар учурунда ал уюштуруучу болуп да жүргөн. Атамбаевдин ал үйүнүн 3 кабатында болсо, кадимки эле ок өтпес бункер жасалган. Ал эми жакын арадагы сууга чейин жер алды менен атайт өтмөктө казылып даярдалып койгон деген да кабарлар бар. Бирок адвокат дагы, Кылычев тууралуу кабар тараткан маалымат агенттиктери дагы бул жаңылыкты өкүнүү менен чыгаргандай. Алар Атамбаевдин тарапташтарынан дагы интервью алганда беркилер Кылычев оорулуу эле, ага катуу басым жасалгандыктан ушинтип айткан го дейт. Кыргызстанды душмандар басып алып, аны баатырлык менен коргоп жаткандар кимдир бирөө чыккынчылык кылганга кейип жаткандай. Алга Кылычев Атамбаев менен анын режимине коомдук колдоо көрсөткөн элдик кошуундар бирикмесин башкарып келген. Ар бир мүмкүн болгон жерде Атамбаевди да өзүн дагы мактап, мен эч нерседен коркпогон, эч кимден жалтанбаган, эч качан сынбай турган адаммын деп келген. Атамбаевге сын айтып койгон активисттер менен журналисттерди сотко берип, Кылычев миллиондогон доо койгон желдет болчу. Чындыгында болсо ошондой эле көрсөтмөлөрдү Атамбаев өзү жана анын жакын жардамчылары дагы бере турган убакыт эле келип калды. Андай идеологдор менен жардамчыларысыз Атамбаев жалгыз 6 миллион калкы бар мамлекеттеги мамлекеттүүлүктү кыйрандыга учурата албайт эле. Бирок алар өзүн эмгиче баскынчылар басып алган шаарда баатырларча каршылык көрсөтүп жаткандай алып жүрүүдө. Бирок биз баарыбыз Кылычевдин көрсөтмөсү жок деле окуяларды өз көзүбүз менен көрбөдүкпү. Адвокат Жоошев болсо, Кылычевдин айтымында Атамбаев мамлекеттик төңкөрүш уюштуруп, бийликти басып алууну көздөгөн имиш дейт. Андан тышкары Кылычев Кундуз Жолдубаева, Амантур Жамгырчиев, Мээрбек Мискенбаев жана Жансакчы Канат Сагынбаевке дагы каршы көрсөтмө берген деди Жоошев. Үстүбүздөгү жылдын мартынан тартып августуна чейин бул адамдар улам жаңы митинг уюштуруп, алардын баарында Атамбаев өзү дагы чыгып сүйлөп, ошондой мамлекеттик төңкөрүшкө элди тымызын үндөп келген. Митингке чогулган эл толкуп кетип, ак үйгө жүрүш башталса дегенде алардын эки көзү төрт болгон. Бирок ошол эле учурда алар өздөрүн уюштуруучу болуп калбайлы деп корккон. Ошондуктан эл толкуган эмес. Biz sana güte oturalım, bunlar bizde kaçan atattı. Aldın Allah taktatış gerek, takta kaladı. Hani ben aytpasam, kim aytat? Men çıkpasam kim çıkat? Men gerek olsa bir günün жалгыз tayağımda karmalı alıp, basıp param ağıyor. Minti oturursa. Takta kala. Eğer Kuday saktasın, kan tөгülse, meniki tөгülsün. Meni anlıgaraçı öldürmesiniz, başkaça oğuzumdu cevap albaysınız. Men türmelerge de batpayım. Саясатка жакынбыз деген кыргыз коомчулугу болсо, Атамбаев жана анын жакындарына жан тартып, бардык мүмкүн болгон принциптерди жоготуп койгондой. Анысы аз келгенсип, эми айрым маалымат каражаттары Атамбаевдин балдары менен улам жаңы интервью уюштуруп, алардын баскан турганын жазып, саясатчы кылып салды. Алар тойлорго да чакырылып, мурдагы премьерлер аларга ыргырдап бере баштады. Азыр Атамбаев 14 оор жана өтө оор кылмыш жасаганы боюнча маалымдалды. Крим төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу же Койташтагы башаламакта тартып, кадимки эле уурус шылуундар жасагандай Терек Сайгенин өздөштүрүүгө лицензия берүү же Койташтагы үйүнүн жер тилкесин мыйзамсыз өзүнө жаздырып алган деген сыяктуу кылмыштарга чейин. Бир дагы мурдагы кыргыз жетекчиси мынчалык пас түшкөн эмес. Ошондо саламатта калыңыздар.